Экинчи маселе. Бул жанагы Кубанычбекович көтөрүп кетпеди. Бажы кызматындагы. Мына бажы кызматтын башчысын алмаштырдык. Салык кызматтын башчысын аткардык. Өткөндө мен айтпадым, өкмөт кидайт этет десем, эч ким эте барган эмес, кидайт этишип атат да. Эмне калды? Салыктын түшкөн көлөмү көп экен 4 айда. Бажынын түшкөн көлөмү 3 миллиардка жетип калды. Айында эмне калдыңар? Оңолбековду эмне оңочучулап келдиңерби же бажынын тоношучулап келдиңерби? Мен түшүнбөйм да, кандай гана бийликке бир команда келбесин, кошелек пайда болот да. Кошелектин баары ушу бажы кызматында отурат. Кандай бийлик келбесин, кошелек келет да. Токтотпойсуңар ушуну. Эми орун басардын оңкосун сайыпсыңар, Жеңиш Исаковду дагы. Эмне үчүн? Коррупциянын бетин ачкан үчүнбү? Же 1 миллиард сом бир айда ашык пландан ашык түшүргөн үчүнбү? Орден бере турган кишилердин баарын силер кайта кыскартып атпайсыңарбы? Эмне келдиңер анда? Күзүндө сурайбыз бул өкмөттөн. Күзүндө сурайбыз. Сапар Жумакадовдун өкмөтү 4 айда канча кирешеп келди, силер 2 айда 2 квартал канча кирешеп келдиңер? Ошондо өкмөт башчысынан сурак катуу болот.